13-февралдан 19-февралга чейинки жылдыз төлгө менен тааныштырабыз. Кой жылдызы ар кандай кечелерге бар клубтарга баруу сунушталбайт. Күтүүсүз пикир келишпестиктен улам досторуңуз айрыкча айымдар менен мамилеңиз бузулушу мүмкүн. Пландарыңызды бир сыйра анализдеп, айрым толуктоолорду киргизсеңиз болот. Бейшембиден жекшембиге чейинки күндөр бир калыпта ийгиликтүү өтөт. Сырдуу дүйнөгө кызыксаңыз, сүңгүп кирип, изилдөө жүргүзүүгө ылайыктуу. Йога менен машыгууну өздөштүргүңүз келсе, ушул апта кирише бериңиз. Букачар жылдызы Букачарлар үчүн апта оор башталат. Бизнестеги же никедеги өнөктөшүңүз менен мамиле чыңалат деп эскертишет жылдыздар. Айрым принципиалдуу маселелер боюнча силердин көз карашыңар таптакыр эки башкача экенине ынанышыңыз мүмкүн. Бул апта келишимдерге кол коюуга ылайыктуу эмес. Ар кандай маселени талкуулап гана чечиңиз. Мисалы, алдыдагы пландарды жубайыңыз менен бирге талкууласаңыз, бул үй бүлөдөгү атмосфераны кадимкидей жакшыртат. Эгиздер жылдызы ден соолукка жакшыраак көңүл буруңуз. Вирустук инфекциялардын азабын тартышыңыз мүмкүн. Беделиңизди сактоо да маанилүү. Жетекчиликтин же сынактык комиссиянын алдында өзүңүздүн билим деңгээлиңизди далилдөө зарылдыгы жаралышы ыктымал. Даяр болуңуз. Эгер ийгилик жылмайбай калса, анда окууга же талантыңызды курчутууга убакыт бөлүңүз. Максатка жетүүдө сизди артка тарткан сапаттардан арылуу, чыйрак болуу сунушталат. Бөйөн жылдызы кумар оюндарына, тобокелчиликке барууга каалооңуз күчөйт. Бирок карманыңыз. Баштап алсаңыз, өзүңүздү токтотушуңуз кыйын болот. Сүйүү мамилелерин жөнгө салууга ылайыктуу апта. Жалгыз бой бөйөндөр саякат же майрамдык иш-чаралардан болочок түгөйүн кезиктириши мүмкүн. Сүйүшкөндөр үчүн баш кошууга жакшы убакыт. Үй бүлөлүү бөйөндөр балдарынын тарбиясына ыраазы болушат. Алар элбек болушуп окууда ийгиликтери менен да кубандырышат. Арстан жылдызы өнөктөштөрдүн мамилесинде карама-каршылык күчөйт. Айрыкча ата-энеси менен чогуу жашаган түгөйлөрдө. Муундар ортосундагы пикир келишпестик да үй бүлөдөгү ынтымактын ыдырашына жол ачат. Аптанын экинчи жарымында бардык чыңалуулар артта калып, позитивдүү тилге башталат. Үй бүлө мүчөлөрү менен каалаган темада талкуу жүргүзүп, маселени оң жакка чече аласыз. Дем алыш күндөрүн жакындарыңыз менен бирге өткөрүңүз. Бийкеш жылдызы жылдыздар организм алсызданарын эскертишет. Андыктан бийкештер ден соолугуна кайдыгер карабаганы жакшы. Аба ырайына карап кийиниңиз, суук тийгизип алуудан качыңыз. Жумушта түнгө чейин калып иштебей, энергияңызды сактаңыз. Өнөктөштүк мамиленин бардык түрү үчүн жакшы учур. Иш сапарга да ойлонбой чыга бериңиз. Жыйынтыгы кубандырат. Достор менен табият коюнунда же клубда убакыт өткөрүү да ашыкча болбойт. Тараза жылдызы белек алууга көп акча коротпоо сунушталат. Эгер 14-февраль сүйүшкөндөр күнүнө карата сүйүктүүңүзгө белек бергиңиз келип жатса, шашылуунун кереги жок. Шоппинг үчүн ылайыктуу учур шаршембиден башталат. Балдарга оюнчук сатып алууну да жуманын экинчи жарымына пландасаңыз, жаңылбайсыз. Бул апта үйдү оңдоп түзөөгө жакшы шарт түзүп бермекчи. Хобби менен алектениңиз. Бул жан дүйнөгө болуп көрбөгөндөй рахат тартуулайт. Чаян жылдызы өзүңүздөн улуу адамдар менен кайым айтышпаңыз. Айрыкча ата-энеңиз менен. Жылдыздар кандай кырдаал жаралбасын, сабырдуу, маданияттуу болууга кеңеш беришет. Жаңы таанышууларга, саякаттоого жана көңүл ачууга даярсыз. Сапарда кызыктуу адам менен таанышууңуз күтүлөт. Бул таанышуунун арты сүйүүгө айланышы ыктымал. Чыгармачылык жана спорт менен алектенгендер үчүн ийгиликтүү апта. Жаачы жылдызы жаачылар айрым тааныштары менен кермур айтышып кетиши мүмкүн. Балким сизди же сиздин жакындарыңызды кемсинткен сөз угуп ачууланасыз. Интригадан бийик болуп, чагымчылдыкка алдырбоого аракет кылсаңыз, бул жагымсыз кырдаал бат эле жоюлат. Жалгыздыкты самайсыз. Мындайда сезимдерди уксаңыз туура. Конокко баруу же үйгө конок чакыруу сунушталбайт. Каржылык абалыңыз бир топ жакшырат. Текечер жылдызы апта башында каржылык чыгымга учурашыңыз мүмкүн. Балким тиричилик техникасы сынып, аны оңдотууга же жаңысын сатып алууга акча жумшайсыз. Бара-бара планеталардын жагымдуу таасири сизге бардык кыйынчылыктарды жеңүүгө жардам берет. Алдыда жагымдуу көзөрмемдер көп. Достор, жакындарыңыз менен баарлашууга каалооңуз күчөйт. Автоунаа же транспорттун башка түрүн сатып алууга ылайыктуу учур. Суу куяр жылдызы жетекчиңиз сиздин демилгени четке кагышы мүмкүн. Аягына чыкканы калган ишиңиз токтойт. Айтор каршылык сизди ар бир бурчта күтүп турат деп билиңиз. Жеке амбицияларды унутуп, реалдуу иштер менен алектениңиз. Турмуш тиричилик маселелерин жөнгө салууну кийинкиге калтырыңыз. Жумуш издеп жүргөндөр ушул аптада кирешелүү жумуш таба алышат. Тигүү, сүрөт тартуу, тамак аш жасоо менен алектенсеңиз болот. Балык жылдызы интернет аркылуу таанышуудан абайлаңыз. Жакшысы виртуалдук таанышуудан качыңыз. Жеке жашооңузду жалпыга жарыялоо да сунушталбайт. Анын сиздин беделиңизге зыяны тийип калышы мүмкүн. Спорт менен алектенгендер жеке рекордун жаңылашы мүмкүн. Фитнес клубка жазылып, ден соолукка кам көрүп баштоо ылайыктуу учур.